жумушта бирде өйдө болот, бирде төмөн болот, эч маселе жок. Мен эч кандай агайлардан тарынбайм. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев калаадагы жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жолукту. Жыйын Ош технологиялык университетинде өттү. Жолугушууда Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков окуу жайдын медициналык клиникасы тууралуу айтып, мурдагы Ош шаардык ооруканасынын ордуна жаңы 7 кабаттуу медициналык клиниканын курулушу жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле Кожобеков боор алмаштыруу операциясына окуу жайдын базасы даяр экенин белгиледи. Ветеринария клиникасында жаңы ала тоо породасындагы койлорду чыгаруу иши Өзгөндүн Жалпакташ айылындагы жер көчкү жүргөн аймакты калыбына келтирүүдө экологиялык долбоорлор ишке ашып жатканы боюнча маалымат берди. Бул завод бар шаарлар ушунун эсебинен экономикасы көтөрүлүп атат да. Себеби акыркы чыккан отходуну жерге асфальтка төшөп атышат. Токторбаев шаардагы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган биргелешкен иштерге өзгөчө басым жасап, аталган тармактар боюнча пландык иштерди талкуулады. Мен Ош мамлекеттик университетинин ошол бүгүнкү чейинки аткарып аткан иштери, жалпы эле ошол университет менен шаардын байланышы, ошого байланышкан илимий проекттер биздин студенттерден баштап ошол жогорку окумуштууларга чейин ошол өзүнүн ишмердүүлүгүндө кайсы деңгээлде Ош шаарына, ошол регионго таасир этип атат. Ошол жөнүндө мен кыскача маалымат бердим. Юго-востокто мынча загрязнение бар, бул жакта мынча, бул жакта мынча. Анан биздин окумуштуулар өзү сунуш кылат. Жолугушуунун жүрүшүндө мэр Ошмуда алдыңкы технологиялар боюнча иштеп жаткан бир катар инновациялык борборлор менен да таанышып чыкты. Алар жаңыдан пайдаланууга берилген Борбор Азия спутниктен талдоо жана аралыктан зондтоо, Борбор Азия критикалык минералдар, инновациялар борборлору. Бул борборлор спутниктик технологияларды колдонуу аркылуу аймактагы жер ресурстарын, экологиялык кырдаалды жана башка чөйрөлөрдү мониторинг кылууга багытталган. Производство курабыз, балдар ошол жерде иштеп, ошол жерден ордунда на месте үйрөнөт. Робот-манипулятор. Программаны студенттер азыр киргизет. Кала башчысы робототехника борбору менен да таанышты. Токторбаев робот жасаган кофени ичип көрдү. Кадимгидей кофе. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. 5 сахар. 5 сахар.